Садыр Жапаров дагы, Камчыбек Ташиев дагы ушул сырттан келген инвесторлорго жана жеке ишкерлерге эч кандай тоскоолчулук, каршылык болбосун деп атпайбы? Же болбосо бир башка уулуу заттарды колдонуп иштеп турган тери заводдорун куруп бир жаратылышка зыяны тийип аткан жери жок да. Кемчиликсиз адам болбойт да. Бунда кемчиликтер болсо чогуу эл журт менен түзөсөңүздөр. Чүйдү алалык, чүйгө миллиондогон Оштон, Таластан, Ысык көлдөн келип эле, батып эле сонун эле мамлекет сүзсек эми гүлдөөнүн жолунда кетип атпайбы айланайындар. Чоң Арык элинин атынан биз да кепилдик беребиз. Ушул баланы кантип эле айткан сөзүнө жооп бербейсиңби деп биз да артында турабыз. Жалпы Арал элинен эңкейип таазим кылып суранабыз. Ошо машина бир унаалар кирип чыга турганда жол маселесине уруксат берип койсоңуздар болду эле да. Урматтуу Арал элинин тургундары, аксакалдары, байбичелери, мына силерге Чоң Арык айылынын тургундары кайрылуу жасап атат да. Бир туугандык кайрылуу. Мына Чоң Арыктын элинин эркектеринин Россияга, Турцияга, Америкага кетип калгандарынан башкасы бүттүгү чогулду азыр. Жер жүзүндө Кыргызга, мейли Кытай болсун, мейли Корея болсун, мейли Турция болсун, мейли Россия болсун, кенен койнун ачып, Кыргыздын балдарына бизнес кылабыз дегендерге кененгесиз жол ачып эле тосуп алып атпайбы? Анан бир тууган эл, бир райондо турсак, бир айылда эң жакшы ушул жерде бизнесмен кылган жигитибиз, мына ол жактарга көпүрө салган, элге мечит салып берген Кырказыкта. Ушундай жигитибиз барып эми кичинекей бир тойкана деп болор болбос бир жерди алып отурса, ал айылдын аябай ардактуу аксакалы, мен аны кишини билем, Калтар деген аксакал. Бул деген айылга эмгеги сиңген, ошол элге бүт өмүрү өткөн, ошол жерге кожоюн, акысы бар. Ушул кишиге аксакалга ишенип, бир бизнесмен ушул жерин сатып алып отурса, бул баланын ал жерге барганынан, ал жерде жанагындай бизнес курганынан эч качан Арал эли зыян тартпайт. Бул ал жерде бир алтын иштете турган бир комбинаттарды, же болбосо бир башка уулуу заттарды колдонуп иштете турган тери заводдорун куруп бир жаратылышка зыяны тийип аткан жери жок да. Бул чыкыйтып эле тойкана кылат экен, ошол айылга жардамы тиет экен, иш менен камсыз кылдырат экен, айылдын жамандык жакшылыгына өзүнүн колунан келген жардамын аябайт экен. Анан биз эми эмнеге бул мындай болуп атат мен түшүнбөйм. Мына чүйдү алалык, чүйгө миллиондогон Оштон, Таластан, Нарындан, Ысык көлдөн келип эле, батып эле сонун эле мамлекет сүзсек эми гүлдөөнүн жолунда кетип атпайбы айланайындар? Миллиондогон элди батырып аткан чүйдүн элине бир жамандык болуп атабы агырайындар? Мына биз керек болсо келгиле Арал эли бир тууган бололук. Жайыттарыбыз кенен, керек болсо жайыттарыбызды пайдалангыла. Керек болсо кыз алышып кыз берелик. Балдарыңарды жибергиле ошол жактан. 10 чакты, 20 чакты Чоң Арыктын сулуу кыздарынан берип, никелештирип, көпүрөгө чейин узатып баралык. Бир тууган бололук. Айланайындар, ошол жерди мен көрдүм. Ал жерде бир чындап келсе эчки оттой турган деле жер жок экен. Ошол жерден бир ушул өзүбүздөн чыккан балага кичинекей жол берип койгон, бул кыргызчылык деген кандай болот? Илгертен кыргыз ата бабабыз бир жака кетип аткан кишилерди кайрып, биздин элге эле жашап калгыла деп жери берип, суу берип, малын берип, элдин ичине косуп алган кыргыз эми бүгүн кандай болуп атабыз биз? Жалпы Арал элинен суранып кетет элем айланайындар. Мына эгер мен бул бала ойдогудай бала эмес болсо, бирөөгө зыяны тийген, бирөөгө жамандык кылган бала болсо, мен муну онтип сүйлөбөйт элем. Мен 5 маал намаз окуган кишимин. Мына айылдын эли артыбызда турат. Эгер мен ушундай бир жерде кичинекей неме болсо, айылдын эли чуркап чыгат эле. Беге келбейт да болчубуз. Жалпы Арал элинен эңкейип таазим кылып суранабыз. Бир кол берген жакшылыкты экинчи кол билбей калсын деп атпайбы? Мыктардын көмүскөдө калган канча деген жакшылыктары бар. Мына биздин айылдагы бул көчөнү эле айтсак, 1 километр жерден мынакей турба көмдүрүп келип суу чыгарып берген, таза суу улатыпчы. Бага көмүскөдө калбасын да, ал да жакшылыктарына кирет. Эмне дейбиз, айылдагы тургундарга бир күнү келип өзү жардамын берип атат, нара отун суудан жардамын берет. Анан бага өзү деле мындай чечкиндүү сүйлөп айта албайт ошо жакшылыктарынчы.
Анан могу арал элинен суранычыбыз бизге бир ушу жолун ачып берип койсоңор, баягы жолуна тоскоолдук кылбай ушул баланын ишкердигине бир көмөк көрсөтүп кайра бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып баарыбыз көмөктөшүп, сиздер да бир оң жагын сүйлөп, ката кетип аткан жерин түзөп, ушул бала баягы кемчиликсиз адам болбойт да. Мында кемчиликтер болсо чогуу эл журт менен түзөсөңүздөр, баланы жаман жагын эле айта бербей, актын карасы болот, каранын агы болот дейт. Ак жагын айтып, бир жакшылык жака үндөсөңүздөр. Чоң Арык элинин атынан биз да кепилдик беребиз. Ушул баланы кантип эле айткан сөзүнө жооп бербейсиңби деп биз да артында турабыз. Баягы кандай жакшылыктары бар, көкбөрүлөргө кандай поддержкаларды кылып жүрөт, мечит салдырып, мечитибиз жаңы салынган хужураларга барып, түндөзүн күндүзүн дебей жардамын берип, эл билбеген канча жакшылыктары бар да. Ошо жагында айтып отура берсек көп. Адамды караласаң бир паста караланат дейт. Жакшылык жагында эстеп жүрөлү. Мына жол берип койсоңуздар, ушунун ишкердүүлүгүн бир көрүңүздөрчү, бир сынап. Мынакей ошол убакта бир улак берип, бир улак ойноп, эки элдин, эки айылдын башын бириктирип, бир жакшылык ошо тойлорду, ошол той кафе сиздердин эле жакшылыктарга керек тиет. Келин аласыздар, кыз бересиздер. Ошол жерден бир жакшылыкта каткырып күлүп, батаңыздарды берип, дубаңыздарды алып турса, ошо жакшылыкка үндөп бир жол берип коюңуздар. Кошуналардын атынан суранып кетебиз. Суранабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Арал айылынын жашоочулары. Мен ушу Чоң Арык айылынын тургуну болом. Чоң Арык айылынын жаштарынын атынан сүйлөп жатам. Бул Мыктар мырза бизге улуу аке болот. Анан акебиздин жүрүш туруштарын, кылган иштерин, буга чейинки жасап өткөн иштерин аябай жакшы билебиз. Биз мынакей жаштар эртеңки күнү ушул акебиздин артында сүйлөп берчү, может туура эмес жумуштар болсо аркасында тура турган жаштарбыз. Бизден чыккан ушул өзүбүздүн өрөөндөн чыккан инвесторлорду колдосок деген максатта айтып жатам да. Эртең Кудай кааласа, Кудай буйруза ошол тойкана ишке кирип калса, ошол элге, биздин элге жардамы тиет деген ойду айттым. Бакчылар жамаатынын атынан суранып атабыз сиздерден. Бул акебиз чынында эле жардамы көп. Көкбөрүгө мына биздин улакчылар жамаатынын атынан сүйлөп атабыз. Эми буйруза ал жерге кафе салынып калса, ошо аралдык туугандар ушу көкбөрүчүлөргө акем деле салымын кошуп, ошолорду мисалы Дакоке, ошо көкбөрүчүсү катары сизге кайрылам, элиңизге түшүндүрүп, кайрылуу иштериңизди жүргүзүп, ошол эми сиздерден суранып кетебиз. Акебизге ушу жол берип коюңуздар. Арал элинин тургундары, аксакалдары, карыялары, энелери, жаштарыбыз сиздерге ушул Чоң Арык айылынын атынан ушул айылдын имамы катары кайрылып кетер элем. Эми ошол жерде бир маселе ушул экен, жол экен. Ошо жолду мындай кең пейилдүүлүк кылып, кичине бир адамдар ойлонуп, кичине бир акылдашып, акыл калчап, ошо жерден ошо машине бир унаалар кирип чыга турган жол маселесине уруксат берип койсоңуздар болду эле да. Себеби ынтымакташкыла, бириккиле дейт да. Эч убакта ынтымак болбогон жерде биримдик болбойт. Ошон үчүн биригели туугандар. Биз ошо ынтымакка, биримдикке чакырып кетебиз. Кайсы жерде болсо дагы бөлөк бөтөн эмеспиз. Бир райондо, бир шаарда, бир айылда турабыз. Куда сөөк болуп катташып атабыз. Тууганчылык жагыбыз бар. Баардыгыбызды бир тууганбыз баардыгыбызчы. Бир дарак болот, ошо даракты дейт, элге ушундай пайдасы тийип турган нерсени кыркпагыла дейт. Анан адамдар көлөкөзүн эзе алып суу ичет, башка болот. Ошо сыяктуу эле бул пайдасы тие турган жигит да. Ошо жерде мөмөсүн көрөсүздөр, ошо жерден үзүрүн көрөсүздөр да. Ошо жерге барып ишкерлик кылып, ишти баштагандан кийин көрөбүз. Себеп дегенде азыр президентибиз Садыр Жапаров дагы, Камчыбек Ташиевич дагы ушул сырттан келген инвесторлорго жана жеке ишкерлерге эч кандай тоскоолчулук, каршылык болбосун деп атпайбы? Бул өзүбүздөн чыгып аткан ишкер болуп атпайбы? Ал жерде мамлекеттин гос жер эмес, гос болуп, объект болуп салынып, мурда курулуп
аны ээлеп алган жок. Бул жеке өзүнүн маңдай тер мээнет акысы менен ошо жерден түптөп туруп өз мээнети менен тургузуп салып берейин деп атат да. Ошо жерден түшкөн киреше, ошо жердеги болуп аткан пайданын баары көпчүлүк ошол Жаңы Жол айыл өкмөтүнө, ошол айыл арал айылына көптөгөн салымдарды кошот деп биз ишенип кете алабыз. Ошон үчүн келиңиздер биригели жакшынакай эми бир ынтымак жолу менен, биримдик жолу менен бул маселени биримдик жолу менен, ынтымак менен гана чечип алалы туугандар. Мен кайрылып айтып кетерим ушул нерседе, ынтымакташалы туугандар. Ынтымак болсо береке болот, ынтымак болсо ырыскы болот, ынтымак болсо нур болот. Ынтымак жок болсо устара менен чачтыргандай тазаланат, эчтеке жок болуп калат. Ошон үчүн биригели, биримдикте ынтымак жолу менен аксакалдар, карыялар, аталар, энелер, жаштарыбыз баардыгыбыз ушундай бир чечимде ынтымак жолу менен бул нерсени чечип, ошо Мыктар экөөбүзгө жакшынакай кылып туруп уруксат берип, ошо жолду ачып берүүгө чакырып кетер элем жалпыңыздардычы.